El gözüne de bizdeki. El gözüne? El görsün, ajo görsün, koca görsün. Ayrıca hoştuk tuğanlarım. Ömür boyu şu bürö üçün anam ne dep koydu. Muna iki atar yüz alıptır. Bulu üç atar yüz alıptır. Dep yaşaydı. Büt bakazuhada. Tuğlandan başlap üylöngen, çocuk kesken toy, üylöngen toy, anam baldarın toyu. Ölgönde pakazuhada, büt pakazuha. Oy, ölgönde mınдай oluptur, tuğanı mınça geliptir. Koy dese olboy. Жылқы сойыптыр, же үй сойыптыр, кандай болуптур деп эле ушундай дей. Таң калам мына азыр. Ömür boyu показуха. Ömür boyu показуха. Жашап өткөн эт да. Показухада. Өлгөндөн кийин дагы бир топ койсоң. Bir жылдагы жылдыгы кандай болуптур, эмне сойыптур. Иншалла. Деп эле ушундай өзүбүз кыйнаган элбиз дей. Мына азыр мына Үйлөнгөндө дагы. үйлөнгөнүң да ошол канча ЗАГСка канча машина чыгыптыр, ким подружкасы болуптур, кайсырчы келиптир. Дурлар насип келиптир, $8 канча Мирбек Атабек келиптир. Бүт эле онун не кереги бар, Мисалы сен үйлөнүп атканыңа, мисалы лично үйлөнүп аткан 2 жашка не кереги бар ошо немелердин эми 400 адам келиптир, 500 адам келиптир тоюңа. Анан мисалы 400-500 келген адам деле эмне кереги бар, мен ошо таң калам дей. Мындай кылыш керек. Тойлорду тема башка болуп кетти. Тойлорду жаштар үчүн өзүнчө эле бир той кылып коюш керек. Жаштар үчүн. Анден. Анден өздөрү отурасың, бир күндү белгилеп. Анан аксакал, куда сөөк, тууган ургалар булар өзүнчө башка күнү. Музыкасы жок. Жана даңкылдаган бир комуз аккордеон кошуп койсо болот арасына. Ошондой той кылыш керек. Анан даңкылдатып 5 саат элестетим, 5 саат. Показуха тойлорго барып атасың менен? Барбайм да мен. Мен де барбай кала баштадым да. Мен өмүрүмдө аягына чейин 1-2 жолу отурдум. 2 жолу Респекттин тоюнда отурдум, Жабировдун тоюнда. Өзү баласынын тоюнда берип отурдум. Жакшы той болду, анан юбилей кылып былтыр ошондо отурдум. Анан эми жакын туугандардыкында отурасың. Жана 20 лимузин, 20 джип, 20 Gelenwagen, Lexustар менен чыккан ЗАГСтарды айтпайсың бошто. Не кереги бар? Жол тосулат кene. Жок, не кереги бар? Жок, ал мисалы сен андан кийинки турмушуңа ошонун эмне тиешеси бар. Ошон мисалы үчүн сен 20 лимузин менен чыктың эле, эми бир эле лимузин болсо керек, 20 Gelenwagen менен чыктың эле деп сен бактылуу болуп каласың. Ушундай экспертиза бар экен да. Же кийинки жашооң жакшы болуп калабы? Эксперттер изилдеп чыгышыптыр да. Аябай помпезно ушундай чоң той бергендердин көбүндө вероятность высока, что они разведутся деген. Ушундай эмени ойлоп, деме эсептеп чыгышыптыр да. Ушундай бар экен. Бунун чындыгы бар окшойт да. Анан мисалы жана тоюңа чакырылгандар бир 80% сөгүнүп эле келет да. Той депчи. Тура. Жакын эле бир тууган урук, бир туугандарың, ошо куда сөөктүн жактандары кылып эле чакан той кылып койсоң болот да. Тура, коллективиңи чакыр, там жамаатыңы чакыр, жана чогуу мергенчиликке барганың чакыр, чогуу балыкчылыкка барганың чакыр. Аларың эртең акыр аяга келип туугандарың да калат жаныңда. Көп болсо жанындагы айылдагы жана классташтарың калышы мүмкүн. Анан мындай келгенде мына мисалы мен буга чейин канча жерде иштедим, ошо жамааттардын тойлоруна барып жүрдүм убагында. Жакшылык карайм, ошолор жок. Ал жамаат иштебейсиң да. Анан ушуларды бир масштабын азайтып, анан бир максат болуш керек да, максат тойдун. Назначениясы. Жок, түпкү максаты эми жана 2 жаш бактылуу болуп кетсин деген сөз да, туурабы? Анан өмүр бою эми азыр жакшы болуп калды. Ресторандарда болуп, кичине тартип менен болуп, мурун сөзсүз жаңжа мушташ чыкчу тойдо. Тойдо немени сурачубуз бизчи, мисалы жаныбызда ылдый жак, жогору жак, ортоңку майла, наркы айыл болуп мушташ сөз чыкчу да. Анан алар жапалактан бери келип мушташ, анан тойду сурачусун да, мушташ болупту болбоду. Мушташ чыкпады десе анда жакшы болуптур.